биздин байыркы эгерде ушул нерселерди алып чыга турган болсок, эмне үчүн кыргыз? Анткени кыргыз бул өзөгүнөн ажырай элек. Биз бүгүнкү күндө ушул аттын жалындай кыл болсо дагы биз өзүбүздүн өзөгүбүзгө туташып турган элбиз. Мына канча дингерде буддизмди көрдүк, индуизмин да көрдүк, христианын дагы, исламын да көрүп атабыз. Биз баардыгын тең кабыл алып атабыз. Ошол эле акыркы Куранда айткандай, башка диндерди кабыл алмайын сен мусулман эмессиң. Башка пайгамбарларга келген китептер менен кошо кабыл албасаң сен мусулман эмессиң. Демек, башкача сөз менен айтканда, өзөгүндө ыйманы менен келе жаткан элдердин бири бул кыргыз эли болот да. Кыргызда дагы ушундай бир кеп бар да, негизи жанагы Куран окуп, анан чөгөлөп, саждага башын жерге тийгизип атпайбы жүгүнүпчү. Кыргыз эч качан бешенесин жерге тийгизген эмес деген сөз бар да. Өзүнчө төрө, өзүнчө кудай деп коет, өзүнчө кудай болуп калганда. Бул өзүнүн жанагы өзөгүндөгү эч кимге мындай кул болбогон, баягы сыйынбаган, бирок сыйлашып келген. Кудайга сыйынбай, бирок сыйлап таанып келген дегендей мааниде өзгөчө калк экен. Ошондуктан ушул бирок ошону менен катар айкөлдүгү бул улуу кыргызга берилген өтө бир чоң сапатта, өтө чоң сапат. Ошо кылымдардан кылымдарга айкөлдүгү менен барын жеңип келген, айкөлдүгү менен кайра корболуп келген, кыйналып келген, мындай сапатты айкөлдүктү кыргызга гана берген да. Ошол кыргыз бардык нерсени таанып билгени. Башка улуттарды тааныбай. Эгерде башка улуттарды жересең, улагада каласың деген кыргыздын кеби бар да. Көп улуттар кече эле пайда болду да. Көп улуттар. Мисалы үчүн, диндин өтө такыба, таза алып жүргөн Дунган улутун алалы. Бул Дунган улуту кече күнү Кытайда пайда болгон улут да. Араптан элчи келет, дин үйрөтүп. Анан бизден кыз алмайынча кетпейсиң деп кетирбей коет. Кытайдын кызын алып, Араптан келген пайгамбарды ээрчиген адамдардын ортосунан жаралган эл, Дунгандар мисалы үчүн, Ушуга окшоп көп улуттар кече эле пайда болуп калганы. Анан көп улуттар бизден ажырап, казак эли кече пайда болду. Мисалы үчүн өздөрүн өзгөчө деп бүт атап атат. Көп улуттар да, эми айтсак капа болуп, өзүнө калын кабыл албасын да, орго келип. Бирок кыргыз дегенде чындык, бул факт да. Факт, чындык. Бирок жанагы чындыкты айтсаң беттен алат экен да көчө. Орустардын мисалы үчүн эски падышаларын бүт карап чыга турган болсоң, кыргыздын кол астында кыргызга баш ийген адамдар болгон. Кээ биринде өздөрүнө зулумдугу ашып кетип, өздөрү жакшы адамды башына кое албай калган кезде кыргыздарды суранган жерлери бар. Кыргыздар барып башчы болуп берген жерлери бар. Ошол эле кошуна мамлекеттерди алсак болот. Ошол эле Кытайды алсак болот, мисалы үчүн. Дүйнө жүзүн бир сыйра басып өткөн, эмне үчүн биз кыргыздар дүйнө жүзүн мындай басып алганга кызыкпайбыз? Анткени жанагы барчылыктын көрүп чоңойгон адам, ал эчтемкени кенебейт, башын оорутпайт. Жана көрбөгөндүн көргөнү курусун деп коет. Алар ушундай ынтылы берет дүйнөнү басканга. Биз андай нерсени басып өткөнбүз, ал бизге кызык эмес. Мындан туура. Биз руханиятка көбүрөөк басым кылып өтүп кеткен элбиз. Жаратылыш, табият, асман алам, ушундай сырдуу дүйнөгө кызыгып кеткен адамдарданбыз да. Биздин ааламды, кыргыз ааламын түшүнүш үчүн, мисалы үчүн, араб эли шариятты өтүш керек, тарикатты түшүнүш керек, марифатты аңдаш керек, акыйкатка жетиш керек. Биз ушул акыйкат ааламында жолугушабыз алар мененчи. Ошол эле мына кече эле болгон нерселер, жайчы, дагы башка сууну аркага агызып жиберген олий аталарыбыз, ташты жарып ичине кирип кеткендер, кайып ааламга аттап кирип кеткендер. Биздин ата текибиздин жомок окуя баяндарын эгерде окуй турган болсок, жалаң эле эмне кайып кайкалышкандар, кайып биримдер, ушундайлар да.
Ал эми башка жомокторду, башка элдердин жомогун карасаң, алар ажыдаарлар менен мушташып жаткан, башка болуп аткан. Түйүндө келип эле биздин төмөнкү нерседе турат. Эми азыр бул жерде кыргызды өтө улуулап көтөрүп жүргенде болуп калбайын. Бирок түпкүрүндө мындай ойго алып ушундай бар нерсе да, эми бул бар нерсени жок дей албайсың да. Бар нерсени жок дей албайсың. Анан бул дүйнөнү сактап калат, антип калат, мынтип калат дегени бул кыргыз эгер ойгонсо, кыргыз чындап эле кыргыз болсо, анткени бүгүн кыргыздын ичинде кыргыз жок болуп атат да. Кыргыздын руханияты ойгоно турган болсо, анда ал руханиятты дүйнө эле ээрчийт. Адилеттүүлүк, айкөлдүк бүт нерсенин баардыгы бизде бар. Биз аны тарыхта докажет этип койгон ата тегибиз. Эмне үчүн бүгүн дүйнөнү башкарбай калды дегендерге бир эле жооп. Мухаммед алейхиссаламдын динин кабыл алганда, акыркы дин деп кабыл алган кезибизде, ал айтып коет, менин урпактарым падыша болсун деп койгон кезинен баштап, кыргыздар падышачылыкка аттанбай коет. Кыргыздар ушунчалык жанагы ыйманга өтө берилген адам болот да. Топук. Бүгүнкү күндө мынакей намаз десе бизде намазды да аябай ыйык көрөбүз. Куран десе өйдөгө коюп ушундай аябай бир башкача мамиле кылабыз исламга. Араб жеринде Каабаны карап отуруп намаз окуп атсаң үстүңөн атты өтүп кетип калышат арабтар өздөрү. Бир семичке чаккандай эле мамиле кылып калган ибадатка. А биз ыйык тутабыз. Мисалы үчүнчү. Хотя өзүбүз көпчүлүгүбүз түшүнбөйбүз эмне окуп атабыз намаз ичинде. Ошол эле мына көпчүлүк кыргыздарыбыз намаз окуп атканда араб тилинде Куран түшкөн, айым араб тилинде түшүп калды да, ошол болбосо мына арабтар сыймыктанат. О, бизге акыркы пайгамбар түштү депчи. Жок. Пайгамбарлардын тарыхын карай турган болсок, пайгамбарлар эң бузулган коомго түшкөн. Араб доору жанагы араб кыздарын тирүүлөй көмүп, ушинтип бирин-бири кул кылып сатып ушинтип болуп жүдөп жаткан кезинде кыргыздар дүркүрөп цивилизацияда өтө өнүккөн болуп жүрүшкөн. Арабка Мухаммед пайгамбардын келгенинин себеби, Мухаммед пайгамбар дагы эгерде тегин изилдесең көчмөндөрдүн урпагы болуп чыгат. Ооба. Аны айтсаң дагы көп сөз болуп кетет, анан көп талаш болуп кетет. Анан ошентип аларга барып ушинтип көп нерсени үйрөтөт да. Кыргыздардын бул бүгүнкү эле кыргыздар мына акыркы бир убакытта эле биздин ичибизге өзгөрүш киргизип туруп, если хочешь воспитать народ, там, убей их предков и воспитай его детей дейт го, өзүң иймерип басып алгың келсе, бир улутты басып алгың келсе, ата тегин акыл эсин кыйып жок кыл дагы урпагын өзүңө иймерип башкарып тарбия алып ал дегендей эле биз бүгүнкү күндө урпактар жабыр тарткан урпактардын урпактары болобуз да. Бүгүнкү күндөчү жабыр тартканыбыздын себеби ошол айкөлдүктүн артынан. Эгерде биз буну каалайбызбы, каалабайбызбы, акыйкат ойгоно берет. Ичибизде ойгоно берет. Акыйкат ойгонгондо ал адамды кайыпка айкалыштырат. Кайыпка айкалышкан адам кайыптан аманат алып калат. Аманатын аткарбаган адам кайыптын касиеттин кысмагына калат. 1000 атеист болсун, 1000 набожный болсун, кайыптан нур жеген адам кайыптын айтканын унчукпай башкарып калат. Баш ийип калат да, аткарып калат. Болбосо дүйнөсүн алып берет, мүлкүн алып берет, ушундай болот. Бүт пайгамбарлардын баардыгы эле кайыпка айкалышкан адамдар болушкан. Пайгамбарыбыздын акыркы Мухаммед пайгамбардын айтып атканын карабыз, менден кийин пайгамбар келбейт. Бирок Израиль коомуна келген пайгамбарлардын даражасындагы адамдар келишет деп атат да. Бүгүнкү күндө адамдар да айтып атат да. Бүгүн биз өзгөчө жашап атабыз негизичи. Бу урпактар жөнүндө айтып албадым го. Муса пайгамбар баягы Египетте еврейлердин бардыгы кул болуп жашап жүргөндө ошол баягы өзүнүн жерине, Израиль жерине келиш үчүн 40 жыл жол жүргөн да. 40 жыл дегени ошол кулчулук сезими бар адамдарды өзүнүн бир урпактардын баарын 40 жыл ошону жок кылыш үчүн, ошо сезимди жок кылыш үчүн ошентип алып жүргөндө тазалап. Сен айтып атпайсыңбы, азыркы күндө ошол биздин урпактарды азыр ойлоп кеттим да.
кандайдыр бир жолу барбы? Себеби дегенде ошол нерселерде биз айтып аткан нерселерде азыр көбүнчө ошо урпактарга басым жасоо деген ой келип кетти да азыр магачы ошол урпактарга басым жасап ошолор кыргыздын өзүнүн өзгөчөлүгүн жана биз жогоруда айтып аткан ыйыктыгын, тунуктугун, арулугун, бийиктигин, биздин каныбызда катылган бир улуу бир сырлар, купуя нерселер, ошолордун баардыгын угуп, билип, ошого аракет кылып, анан ошондо жаңы поколение келгенде жакшы бир нерсе болобу деген ойлор кетип атат да менен ошо менен катарчы. Негизи бардык нерсени ала кушту атынан аташ керек дейт. Атын атасаң куту сүйүнөт дейт. Анан ушул нерселерде ошол эле жана Куранды окуганда ошолордун бардыгын жаратканга, Кудайга, Аллага, эмне бирөө эле да ошого өзүңдүн дилиң менен сүйлө. Ушул жөнүндө өгүнү айтып аттың го, же айтпай калдың го. Ошону улап кетчи. Баягы ар ким өз тилинде сүйлөп Кудайга кайрылса болобу, мисалы үчүн өз эне тилиңде намаз окусаң болобу деген маселе да. Айтылат. Бул тескерисинче эң туура болот. Арифин араб тилин түшүнбөй, эмне деп айтып, эмне окуп жатканыңды түшүнбөй, рүкү сажда кылганыңан караганда, өз эне тилиңде, түшүнгөн тилиңде Кудай менен сүйлөшүп, намаз окуганың Кудай астында артыгыраак болот. Ушул нерселер Курандын же ыйык китептин бир жерлеринде жазылганбы? Мисалдар толтура. Мисал үчүн Муса пайгамбардын доорунан баштайлы. Муса пайгамбар талаада бараткан болот. Бир чабан бекен ошону көрөт. Жанына барса эшик шыпырып жаткан болот. Анан ичинен күүрөп жаткан болот да. Күүрүшөр болуп аткан болот. Мындай кулак салса Кудайга кайрылып атат дейт. Кудай, эшигиңди шыпырып берейин. Кудай, аныңы кылып берейин. Кудай, коюңу кайтарып берейин деп аткан болот да. Анан Муса пайгамбар айтат, токто, Кудайдын эшиги жок, Кудайдын кою жок, шыпыра турган. Бул жердеги нерселер Кудайга мындайдан тикинденен кайрыласың деп Кудайга кайрыла турган тим эле кырааты чыккан молитва, дуа. Кудайга ушундай кайрылуучу сөздү жазып берет. Анан кийин ал жаттап калат дагы. Бир убакыт өтүп Муса пайгамбар да сапарында бир канча жакка жеткенде Кудай айтат да, кайт Муса аркаңа, кайт. Жана кишинин эшигин шыпырып берем деп атканы мага жагат эле. Азыр ал сенин дайге айтып үйрөткөнүңдү унутуп калды. Өзүнүкүн кылбай койду тура эмескен деп. Орто жолдо мага кайрылбай калды деп айтат да. Мухаммед пайгамбардын доорунда болсо, анын сахабалары аркасынан нерчигендер жалаң эле араб болгон эмес, башка улуттардан да болгон. Сахабаларынын бири пайгамбарыбызга келип, өз элине кетип кайра келип айтат: "Я Расулалла, мен элим арабчаны билбейт, араб тилин түшүнбөйт. Мен күнөө иш кылып койбодумбу?" дейт. "Мен ушул өз элиме өз эне тилимде которуп үйрөттүм. Алар ошо эне тилибизде Куранды окуп атат, эне тилибизде намаз окуп атат. Бул жай кандай болуп калат?" да. "Сен эң туура кылдың" деген да. Көрдүңүзбү? Бул биз жанагы официализировать этип, ушундай кылып жашап калдык да. Мисалы үчүн мечитте астананы аттап, анан жайнамаздын үстүндө тургандай эле Кудайдын астында эмессиң да. Ар дайым кайсыл жакта болбо Кудайдын астындабыз да бизчи. Мурахаба, мушахада дейт да. Бул жана Кудай сени көрүп турат. Ар дайым жана кыргыз айтат го, "О, турасыңбы?" деп коет. "О, Кудайдын астында турасыңбы?" деген сөз да. Ооба, жалаланган ошо Кудайдын астындамын, жараткан Теңирдин астында экен, ар мезгилде аңдап түшүнүп жүрсө, анда ал туура болот. Ошол эле исламдардын ичинде мен ошо 5-класс бекем мечиттен уккам. Жума күнү болчу. 4-классында экен. Мечитте отурат элем, ошо наристе кезимде эле мечиттерге көп каттайт элем да. Анан ошонун айтканын уккам, ал айткан, имам айткан, ал да баянды айтып берет экен да. Бир киши намаз убактында азан угуп калат экен, эшеги менен жолдо барат, азан угуп калат экен. Анан мында караса мечит турат экен. Коем, атайын чакырык болуп атат. Мечитке кирип бир намаз окуп кетейин эл катары деп. Кирип
эшегин өрүккө байлап карайт, элдер жуунуп чайканып атат, эптеп чалак пучук жуунат, намаз окуганды деле билбеген адам экен. Андан кийин жана сапка катарга турганда аябай ушундай кычыраган, динде катуу билген адамдардын жанына туруп алат экен да. Анан баарын эле мындай караса күбүрүшүп эле ал мен Аллах акбар деп сажда кылып келип атышат. Анан бул да эмне дешин билбей анан Кудай, бараттым эшегимди минип, чакырык болду, алдыңа кирип калдым мечитиңе, үйүңө. Эшегим байладым өрүккө, көргөнүм аткардым, жанымдагылардын кылганын кылдым. Аллах акбар, улук заттың дейт. Десе анан жана молдо шашып бушуп өзүнүн намазын окуп бүтүрүптүр дагы жанына карап уруш бериптир. Сен эмне Кудайды шылдың кылганы келдиңби депчи. Деп ошентип баян бүтөт, анан кийин тиги кетет дейт. Анан кыямат жөнүндө кабар берип айтып берет да. Тиги молдонун окуган намазы кабыл болбой, ушул адамдын окуган намазы кабыл болгон экен деп айтып берет да. Бул деген ыктыяр, дит, рух, ички көкүрөктөгү нерсе сырткы көрсөтүлгөн көрүнүштөн жогору турат. Встречаем по одежке, провожаем по уму дейт го, мындай дүйнө тили менен айтканда. Бул адамдын сырткы келбети кычырап, алтынга боенуп, жүзүн нуурдап, жасалгалап ар түрдүү боло болушу мүмкүн. Бирок рухту рух гана көрөт. Рух Кудайды мындай, бул жогору нерсе да. Амар Хайям айткандай, не нужны Богу мой чапан и твои борода дейт белем мындай толук мындай. Сенин сакалың менен чапаныңдын кереги жок Кудайга деп атат да. Бул Кудайга ибадат керек. Пайгамбар алейхисаламдын доорунда дагы болгон. Сахабалар мечиттин бир чекесинде турат, бирөө келип аябай сонун кылып кыраатын чыгарып тим эле так таза намазды окуп, тим эле кычырап чыгып кетет. Анан бирөө шалтак шултак болуп келип, жыртык кийимдери менен эптеп шашып чалабыз окуп туруп кетип калат. Анан Кудайдын астында кимисинин намазы кабыл болду дегенде, жана аркасынан ээрчигендер бир добуштан айтат. Алдыңкыныкы кабыл болду албетте дегенде, жок дейт. Кийинкисиники таза болду дейт да. Биз бул динде сырткы көрүнүш, анан кийин тим эле кычыратып Куран тилинде сүйлөгөн, тим эле ушундай нерселерди көркөм айткандар эмес. Балким Кудайдын досу, жана башында айткандай эле олеяларды утпайбызбы? Баары жакшы, мен жаман, баары будай, мен саман деп, Кудайдын таза ыймандуулары бул карапайым калктын эле арасында жүрө берет да, жөнөкөй боло беречи. Анан албетте өзүңдүн тилиңде, өзүңдүн эне тилиңде жалгыз жаратканыбызга жалбарып, ушу көкүрөгүңдө бар нерсени ушундай кылып Кудайыбыз менен мамиле кылып ала калса, анда ал туура болот. Түшүнбөгөн тилде сүйлөп эмне дегениңи айтып атканыңды өзүң билбей, өзүң ушинтип эле оюң бир жакта болуп, амалың бир жакта болуп ушинтип ибадат кылгандан көрө туура болот ошолчу. Кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымынын баары ошол макал каптарда калган да. Ырым-жырымда, дүйнө таанымында, каада салт, үрп адатындачы. Кыргыздын өзүнүн негизи эле менталитети бул эки эле нерседен турат да. Мен түшүнүгүм боюнча бул бири баягы таяктын эки учундай да, таяктын бири айкөлдүк, экинчиси баатырлык. Баатырлык ушул адамдын өмүрүн кыят. Эли жер үчүн, мекен үчүн, урук тууган бала үчүн дегенде жер үчүн. Бул өтө бир баатырлыктан анан бери мындай келгенде мекенчилдик, намыстуулук, ар намыс, патриот тиги болуп келип туруп анан бул жерге токтойт экен. Айкөлдүктөн ары дагы эчтеке жок. Эң ушу таяктын эң учу, анан мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, боорукерлик деп келип отуруп, анан мына жерде кыргыздын сабырдуулугу бар экен да. Сабырдуулук менен ошол бардыгын акылга калчап келген. Диндердин бардыгычы карадан жактырбайт, караны. Баары акты жактырышат. А кыргыз болсо ошол өзүнүн дүйнө таанымында эле агын да карасын да камырдай жууруп бардыгын казанга салып кайнатып, көмбөгөнү кабыштыра кармап, ак менен караны жууруштуруп боз кылган да. Боз бул ортоңку жол. Ортоңку жол, жана жогоруда айткандай боз үй, боз ит, бардыгы боз.
ак жок, кара болбосо, кара жок, ак болбосо. Күн болбосо түн жок, түн болбосо күн жок деген. Ушундай нерсени кыргыз өзүнүн дүйнө таанымында толук ак деп жабышып кылбай, кара деп түртүп салбай баарын кармап келген да. Мына ушул ушунун өзү эле кандай бир өтө чоң улуулук. Мындайча айтканда, бул Кудайдын өзүнүн бир программасын алып жүрөт кыргыз. Бул бардык эле нерсени эгерде жаратылышка көз сала турган болсо, улуу гармонияны көрөбүз да. Ошо муздак дагы өзүнүн жумушун аткарып атат, ысык дагы өзүнүн жумушун аткарып атат. Муздак менен ысыктын ортосунан жаратылыш, жан-зат, өсүмдүк алымы өсүп жаралып атат да. Анан ак караны айкалыштыра, ортосунан теңдигин издеп карап, ушул баарын теңдөөчү зат экен деп жанагы теңир талабыбыздын дагы атап калышкан себептеринин бири дагы ушул, мааниси дагы ушул теңдөөчү да. Теңдөөчү. Тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр деп коет. Анан бул биздин баба тектерде түшүнүктө бул бирөөгө бергенин өзүм алдым деп түшүнгөн да. Өзүнүн алганын мен бирөөгө бердим деп түшүнгөн. Азыр буну современная психология түшүндүрүп келип атат. Анан бул ошол диндерде дагы пайгамбарлардын айткан сөздөрү бар. Сенин бирөөгө бергениң ал сеники депчи. Диндер ошол эле биздин байыркы бабабыздын баскан жолдорун эле үйрөтөт. Ашык эмес, кем эмес. Ушуга келиш керек да. Негизи эле биздин айтып аткан берүүлөрүбүздүн бардыгы айланып келип эле ошол кыргыздын өзүнүн дүйнө таанымында диндеги болуп аткан нерселердин бардыгы кыргыздын мурдатан тетиги кылымга арткан кыргыздын дүйнө таанымында, ырым-жырымда, каада салтында бар деген нерсени жеткирүү бирден бири менин максатым. Жок дегенде жерибечи өз баба тегиңди да, каада салтын. Жок дегенде ошо өзүңдүн ошол ата тегиңдин басып өткөн жолун аңдабай туруп, түшүнбөй туруп, жок, ал мындай болгон, анан от барас болгон, бут барас болгон деп биз ошолорду жерип, жокко чыгарып, современный жана фанатиктердин сөзү менен айтканда ширк, арам деп отуруп, өзүбүздү өзүбүз бутактап, өзөгүбүзгө өрт коюп жатабыз да. Бул бир эле ушул жанагы сырттан сабак алып келгендердин, сырттан илим алып келгендердин өтө чоң бизге зыяны ушул болуп атат да. Анан бул жанагы башында, жана сөздүн ортосунда айтып өтпөдүкпү? Бир журтту жок кылам десең, улууларын, аксакалдарын баарын, илим алып жүргөнүн баарын чабып салып туруп, балдарын тарбиялап ал депчи. Бүгүнкү күндө мен азыр айтпайм алар бизге зыян алып келип атат деп, бирок орус мектепте окугандар орустун тарабын талашышат. Түрк мектебинде окугандар түрктүн талабын тарашышат. Каалайбы, каалабайбы алар түрктөшүп кетти. Орустар орусташып кетти. Медреседе окуп чыккандар автоматтык түрдө арабтардын тарабын талашышат. Жөөттөрдүн мектептери бар бизде. Мен ушул жерде кичине сөзүңдү бөлүп коеюн атын. Эме мен бир багытты баамдадым да. Бишкектеги кыргыз балдар дээрлик көпчүлүктөрү орус мектептерине окушкан. Кыргыз эле балдар. Мына 30 жыл болду биздин эгемендүүлүгүбүз. Ошол жерде 30дан ашып калган 35, 38, 40ка жакын жашап ошол курактагы балдар бар да, мен билген. Ошол балдар бүгүнкү күндө кыргыздын дүйнө талабын талашып, ошону изилдеп, аябай суусап жүрүшөт. Ушундай бир агым болуп атат. Мен байкайм, ошо шаардагы жаш балдар орус мектептерди бүткөн, орусча сүйлөшөт. Азыр кыргызча чала була үйрөнүп атышат. Бирок бардыгы азыр көбү менен мен таанышмын, алар менен сурап калышат, кандай бул, кандай деген. Айтайын дегеним, бул сенин айтканыңа мен кошулам. Кандайдыр бир деңгээлде ошол нерселер аткарылат. Бирок ошонун ичинде кайра эле тандалган адамдар барбы дегеним да. Тандалма, избранный дегеним. Ошол жолду алып кете турган, тегинен келаткан, өзүнүн бир бул дүйнөдө аткара турган кызматы катары. Ошолор негизи адамдарды жетелеп кете турган адамдар аз эле болот да. Көпчүлүктүн жетелеп кеткен аз эле сандагы адам.
Мунуңа мен кошулам кандайдыр деңгер. Азыркы күндө мен өзүм исламды басып өткөн адам катары бүгүнкү исламда жүргөн адамдардын бардыгы менин оюмча bir күндө, bir түндө өзгөрүп кетет деген оюм бар. Ошого эмеш нерсеси жок эле да. Анан ошолордун баарын берип атат. Тигил динден, бул динден берип атат. Адамдын өзүнүн жан дүйнөсү ойгонуп, анан bir күн эле өзүнүн өзөгүн таанып алабы деген ойду айтайын дедим. Бир маселени эске алыш керек да. Мисалы үчүн азыр мына орустарды айтып калдык. Бул орустар славянин да. Славящий янь и инь дейт. Булар дагы биздин жанагы баба тегибиздин жөрөлгүлөрү окшошуп турат. Россия деген ра свет, сеящий, жарыктык чачуучулар деп. Бул орус эли бул адилеттүү болот. Бул нерсени моюнга алышыбыз керек. Биздин кыргыз ата тегибиз дагы эми тарыхты караганда акыркы чоң казаттарды эске алыш керек да. Мисалы үчүн биз орустар менен чогуу акыркы чоң согушубуз болгон. Улуу Германиянын жанагы Гитлерине каршы согушуп, басмачы улутчул болуп ошого каршы чыгып, анан биздин тегибиз иреңи сары көзү көк деп сүрөттөлөт. Бул орустардын ата теги биздин ата тегибиз менен бир эле болуп калат да. Биздин руханият, түшүнүк ааламыбыз орустар менен жакын болот. Алардын жанагы Веды деген китептери бар да, орустун өзүнүн эски христианствога чейин, исламга чейин алардын дагы эски илимдери бар да. Эгер окуп тааныша турган болсоңуз, кыргыздын байыркы кыргыздын жөрөлгө каада салттары аябагандай эле окшош. Ушу кыргызды эле сүрөттөп берип аткандай орустардачы. Ошон үчүн биздин орустар менен бир кемедебиз деп койсок болот да. Биздин руханият жолубуз деле орустар менен бир кемедебиз. Ошон үчүн орустар олтуруп алып динди дагы, мечиттерди куруп атат, христианство бүт нерсени тең алып кетип атат да. Эркиндикти берипчи. Анан эми бул кыргыздын руханият байыркы нерсени эске алганда биздин ата тегибиздин алып келип аткан көптөгөн нерселери фильтрден өткөн, исламдын фильтринен өткөн да өз кезинде. Исламдын фильтринен өтүп, анан кийин тазалары калган. Ошол тазаларын алып биз жашап атабыз. Бирок ошол тазалары дагы унутулуп барып, 1500 жыл, 1400, 1000 жылдап ошо унутулуп барып, азыр ошол унутулуп калган азын дагы учурда биз ширк арам деп өзүбүздүн акылыбыз жетпей дагы бутактап жаткан кезибиз да. Байыркы илимдердин түбүнө кайтуу, өзөккө кайтуу, бүт жолдун баары өзөккө кайтуу. Ооба, ар улуттардын жаманы жок. Бирок руханиятка келгенде өзөгү барбы же жокпу? Мисалы үчүн мөмөгө салыштыралы. Кыйыштырсаң болот. Өрүк менен кайналыны кыйыштырсаң болот. Өзүнчө бир башкача даам чыгат. Бирок ошол кыйышылган мөмөнүн уругун эксең, ал урук бербейт. Жаңы улуттар дагы ушундай. Өзөктүү улут уругу өсө берет. Кыйышылып жаңы пайда болгон улуттар, алардын өзөгү жок. Ооба, материалдуу жагынан, байлык, дүйнө, параздык жагынан жогору болушу мүмкүн. Бирок руханият жагында өзөк жок да. Мисалы үчүн генетикалык код, мисалы үчүн эфир деп коет, акаши деп коет, кайып аалам деп коет. Ар тилде айта беребиз. Кайып аалам, эфир. Ал жакка биз жеңил туташабыз, анткени биз сөзсүз жет атабызды билишибиз керек. Жет атасын билген адам автоматтык түрдө өзүнүн генетика илимин үйрөнүп жатат. Бизге мына китепке жазып келип азыр түшүндүрүп атат, бирок бизде генетика илими подсознанияда болгон нерсе да, бар нерсе. Канында бар. Бунун уругунда бар нерсе. Каны мындай деп коет кыргыздачы. Кан ошол уруктун носители да, мындай кодтун носители болот. Ошол ар бир адамда ойгонуп чыгышы мүмкүн дегени ошол. Өзөгүндө, тегинде болгонбу? Ал урпагынан чыгат да. Ал сөзсүз урпагынан чыгат. Ошондой эле кече жакында пайда болгон улуттар көп.
алар эмнеден чыгат? Алар ошол пайда болгон кезинде, эмненин негизинде пайда болгон болсо, ошол негиздин эле алкагында жашап бара берет да. А биз жыйырылышып, өзүбүзгө кабыл алып, нерсе имере турган, өзүбүзгө сиңире турган нерселер көп. Анткени биз көптү көргөн элдин урпагы болобузбуз да. Анан эгерде конкретно, эгер детально чукулай турган болсо, таптаза кандуу кыргыз таппайсың бирок. Бизде кыргыз руханияты, кыргыз бул бир эле улут эмес, бул улуу аң, улуу күч. Ошол нерсени биз эске ала кетишибиз керек да. Кыргыз дегенде биз улут деле эмес, ошол улут менен кошо жүргөн руханиятты түшүнүшүбүз керек. Бул кыргыз руханияты, рух аламы да. Ооба. Биз ушул нерсени эске албай атабыз да. Бул улут, кыргыз улут эле деп койсо, анда биз кыргызчылыкты, кыргызды кыйган болуп калабыз да. Кыргыз дегенде биз өтө көп нерсени түшүнүшүбүз керек. Тилекке каршы бул жөнүндө ойлонбой калдык да биз азыр. Мындай нерсе деген бар да, кыргыз барда Кудай жок, кыргыз барда мыйзам жок, кыргыз барда кайып жок, кыргыз барда эч нерсе жок, кыргыз туулбайт, кыргыз өлбөйт деген бир сөздөр бар да. Бул өтө түшүнгөн кишиге өтө терең айтылган нерсе бар да. Бул жөнүндө дагы кайрылабыз, себеби дегенде бул башка тема. Эми Теманы Жет атаны айтып кеттиң. Жет атаны билиш керек деп эле биз да айта беребиз да. Бул кандай билиш керек? Эмне Жет ата деген кандай? Сенин оюң кандай ушул боюнча, Жет ата боюнча? Эми бул Жет ата деген негизи адамдын өзүнүн немесин айтып берет да. Келип чыккан жолу, мисалы үчүн мен өзүмдүн атамда бул жерде 6-чы атам болуп калат да. 6-чы атамдын аты Иманберди. Демек, ал адамга ат койгон адам иман кирген да, ал адамгачы. Мисалы үчүн, ошол Абыл деген баштык Сатинин баласы, 8-чи атамдын баласы, 7-чи атам ошо Абыл деген болот да. Анан ошолор иман жолунан түшүнүк алып баштады да, мындай өзүңдүн атаң билип атасың. Анан ал баласына Иманберди деп ат коюп атат. Ал Иманберди сетимели динди үйрөнүп анан ажы кылып келип атат. Анан анын Абдулла деген баласы молдо чыгып атат. Абдулла молдо депчи. Ошентип анан айт кул, алык кул деп ошентип балдарына кул деп, Кудайга кул болсун деп. Анан совет доорунда Кудайды эстеткен эмес да. Атама Мамат Муса деп койгон. Мамат дегени Мухаммед, Муса деген Моисей. Бул дегени эми өзүңдүн ата тегиңди карап аңдасаң, өзүңдүн шыгыңды билсең болот. Эмнени жашоодо, эмнени көздөсөң, сен түйүнө жетесиң. Кайсы жолго бассаң, өзүңдүн жашооңду тандасаң да болот да. Бул жанагы иманды утпайсызбы? Иманда тагдыр маселеси бар да. Тагдырга иман келтирүү. Тагдыр бар нерсе Кудайдын нерсеси депчи. Бул тагдыр дегенде биз буну тереңирээк айта турган болсок, мисалы үчүн элестетиңиз, X, Y дейли, мындай. Жогоркусу Y түү X. X'тен бул жакка дагы кетти линия, бул жашоо агымы бара берет. Ошол X, Y ортосу 1 миллиард километр болсо, ар бир адам ортодо 0,00001 миллиметр да. Миллиметр. Ошол каалаган 1 миллиардтын ортосунан каалаган жеринен жол тандай алат өзүнөчү. Кете берет тандаган жолу мененчи. Анан ошол тандаган жолу менен эмнеге жооп берет, эмне болот, кете берет да. Ар бир адам өзүнө тагдыр тандап алса болот. Анан бул тагдыр алгаш жазылып, асманда бекитилген. Ошол тагдырды рух окуган. Тагдырдан ар бир рух кабардар. Жана биз касиет тиги бул деп ушундай айтып атканда, биз ошол рухубуз менен байланышы, ошол рухубуз аркылуу ошол тагдырдан мындай маалымат алып атканыбызды аңдасак болот да. Анан ошолордон рухтун алып келген ошондой аңдоо сезим болот дагы. Анан жиндердин да кабары бар, көп заттардын кабары бар да. Анан биз буну изилдебеген үчүн унутуп койдук. Анан ошондон башталат жанагы көз ачык, тиги бу деген нерселер алдын ала айта койгондор, бүт ошол иленди ошол кабардар адамдар болушат да. Анан ар бир адам эмне үчүн дейт Кудай, мен сага бир аз оорчулук жаратсам, башка мүшкүл жаратсам,
мени эстесин деп, сен мага келбей ортобузга ортомчу издеп жүрөсүң дейт да. Ар бир адам башына мүшк жаралган адам ички көкүрөгүнө кирсе, ар бир адам көрөт эмне себептен эмне болуп жаткандыгын жана бара турган жолу бүгүн кандай кадам таштаса эртең эмне болорун баардыгы билет да. Ошол тагдыр менен линиясын эгерде ошону туура түшүнүк ала турган болсо, анда биз ошол көп нерсе түшүнүк болот эле да. Эми ушул нерселердин баардыгын эми адамдар ушундай жаралып калыптыр да, айтканга болбойт, үйрөткөнгө көнбөй анан тагдырдан көрүшөт да, анан өздөрү ошо тагдыр өзү көрсөтөт да. Бул жети атадан бизде азыркы күндө бирдеме болсо эле жети атаңды билесиңби десе, кана айтчы жети атаңды, сен анан баарын санап берип койсо, баракелде деп эле ошо кептин баары ошол ата тегинин ким экенин, кандай жашоо болгонун сага эми көпчүлүк ушуну билбей калды да. Бул учкай эле бир варианты да. Ар бир атаңдын мисалы үчүн окуясын ала турган болсок, мына барып кара багыш, адыгине, оң канат болуп, анан барып ошентип Долон бийге барабыз да, баардыгыбыз атабыз. Мисалы үчүн эгерде жети атабызды деп атабыз да. Эгерде жети атабыздын ар биринин тагдырын тыка мындай толук билбесек дагы үстүртөн тааныш болсок, мисалы үчүн 4 адам мындай сүйлөшүп отурса, биз араздашпайбыз да. Мына кыргыздын бири-бирине болгон мээрими жогору болмок да. Мисалы үчүн эки кыргыз бирин-бири тилдегенге акысы жок, бир туугандар да. Кыргыз өтө жакын эл бири-бирине, бир туугандарбыз да, биз жакын элбиз. Бир ашып кетсе бир 13 атадан барып башыбыз биригип калат да. Мисалы үчүн мен 14-чү, 13-чү атам болуп калат, Долон бий. Ушундай эле болуп калат да, жакын эле болуп калабыз да. Бул деген бул биз бири-бирибизге болгон күйүмдүүлүк, бири-бирибизге болгон мээримдүүлүк, бири-бирибизге болгон ушундай жакындыкты курчутат да. Анан бунун түбүндө аябай чоң генетика жатат. Кайсыл уруудан мүмкүн болушунча алысыраак уруудан келин алыш керек, кан аралашыш керек, мисалы үчүнчү. Анан кайсыл урууда олиялар чыккан, кайсыл урууда ушундай эшендер чыккан, калпалар, ушундай көп нерселер бар да. Мындай эгерде илимдин көзү менен карай турган болсоң, жети атаңды билген бул улутчулдук эмес, бул өз таануунун бир баштапкы жолдорунун бири да. Бир багыт маселен ат башын мындай чөлкөмдөрдү, азыркы жөнөкөй эле бүгүнкү күндө чөлкөмдөрдү алсак, ат башыда баатырлар көп болгон. Көлдө манашчылар көп болгон. Токтогулда ырчылар көп болгон. Таласта акындар көп. Ошто обончулар көп дегендейчи. Бул негизи мындай жалпы жөнөкөй эле мындай караганда, ошол жердин суусу, абасы, ошол жердеги генофондон уровне деп айтылат го. Бир келаткан нерселер бар да, ошол чөлкөмдүн дагы өзүнө таасир берип. Жети атадан Долон бий деп айтып атпайсыңбы? Мен дагы мындай деп айта элем да, жети ата негизи кыргыз өзүнүн жети атасын билиш керек. Кыргыз улуту. Кыргыз улутунун жети атасы эми бизге белгилүү болгон эле шумерлерден башталат. Эми шумерлер, усундар, гундар, сактар, буруттар, кырк-уздар, анан келип кыргыздар. Мына ушул жети атабызды кыргыз билишибиз керек. Өзүбүздүн каныбызды кууган жети атадан сырткары дагы тияктан башташыбыз керек болот. Мен айтайын дегеним, адам атага барып калабыз да. Ооба, маселен, ушундай да бир жерде маалымат уктум, Нух пайгамбар кыргыз тилинде сүйлөгөн дегенчи. Ушул жөнүндө сенин маалыматың барбы? Маалыматым жок, бирок башка маалымат бар. Адам атанын колдонгон сөздөрү бүгүнкү кыргыздын колдонгон сөздөрү. Демек анын урпагы баардыгы эле ушундай сөздөр. Биздин сөздөр бул мындай, кандай десем, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, аталыштар бул Кудай үйрөткөн адамга сүйлөгөндө. Заттардын аталышын адамга Кудай үйрөткөн. Ошол Кудайдын сөзү бир.
ошол сөздү биз ар улутка бөлүнүп чачырап ушундай алып кеттик. Болгону бир аз эле эри кыйшайып калбаса, ар бир сөздүн түйүн изилдесең өзөгүнөн биздин сөздөр чыгат. Башында айтпадыкпы, жер ата алыштарды, мисалы үчүн эгер мына Муса пайгамбардын доорунда бузулуп кеткен фараонго чейин эки бетти бириктирген алгачкы фараондун аты Менес болгон. Анын урпагы баласы Семеджем болгон. Ошол жакта да телес деген нерсе, көп нерселерди ойлонсо болот да. Бул кыргыздын жети ата деген сөзүнүн түйүндө сен адам менен обо эненин баласысыңбы деген дагы маани бар. Мисалы үчүн Ажуч Мажуч деп атабыз да, Ягок и Магок Библияда, Гок и Магок дейт. Бул адам ата менен аталашпыз, энебиз бөлөк. Мындай айткандачы, алардын максаты адам атанын урпагын кыруу, өздөрү жердин бетине чыгып өкүмдарлык сүрүү. Жердин түйүнөн жердин бетине чыгып, азыр аябай канча кылымдап жерде элин башкарып жүргөндөр бар эле да. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн азыр ошолор жеңип, ошолордун бир каралыгынан жеңип, биз азыр адам баласы эркиндикке чыга баштаган кербезде турабыз. Жөнөкөй карапайым калк менен бөлүшө албай турган көп нерселер бар. Аларды айтсаң азыр биротоло эле баш айланып калыптыр деп тура эмес жака багыт болуп кетиши мүмкүн. Адамдын урпагысыңбы, сен адамсыңбы? Ошону үйрөнүш да. Адам кейпинде биздин астыбызга периште дагы келиши мүмкүн. Адам кейпинде биздин астыбызга жылан дагы келиши мүмкүн. Адам кейпинде биздин астыбызга ар түркүн пирлер, жиндер келиши мүмкүн. Ошон үчүн кыргыздар сурашып таанышкан: кимдин урпагысың? Кимсиң? Кайсыл жердин суун ичип чоңойдуң? Бунун багыты ким менен сүйлөшүп атам деген сөз да. Ийгилик эртең келе жаткан нерселер бул ошондой аждардын урпактары менен кыргындар болгон, жин аламдар менен бүгүнкү күндө да аябай чоң согуштар болуп атат, планеталык деңгээлде согуштар болуп атат. Буну бизге жеткизбей жатат, айтпай жатат чечип. Эгер түпкүрүн карай турган болсок, ак кара күчү катуу чабышуу болуп жатат бүгүнкү күндө. Анын ичинде кыргыздардын ролу жок эмес, бар сөзсүз. Жана төмөн эмес, ортодон жогорураак тепкичтерде турат. Аалам тануу, өз тануу, ушу руханият, кут деген нерселердин көп нерселерин биз өзүбүздөн ылгап, өзүбүздүн ичинен чыгарып ала турган болсок, бул аалам муктаж болуп турган нерсе бул нерселер. Бул планета адам баласынын ой жүгүртүүсү, сезими, жер адам баласына эле эмес, жердин бетинде жер энеге таасир берип, жерден күнгө таасир берип, күн системасында жалпы планеталарга жана анын сыртындагы башка ааламдагы планеталарга өзүнүн таасирин берет да. Адам баласы эң акыркы жаратылган модели болот да, эң акыркы жаратылган аңдуу затта болот дагы. Адам жаратылган, көзүн ачкан кезде адамга чейинки жаратылган Кудайдын астында кызматтагы периштелердин баардыгы адамга башын ийип турган кези болгон. Шайтан деп бир эле мындай образды айтып мындай кылып койгон менен анын өзүнүн коому бар, өзүнүн эли бар. Бул жети атаны сураганы кыска сөз менен айтканда ушундай болуп калат. Биз бул бүгүнкү нерсени айтканда адамбы же айбанбы, алдыңда ким турат, ошону таанышыбыз керек. Бул жагын да алса болот да. Анан эгерде өз ата тегин билген адам, эгер маңкурт болбосо, анда ал адам бойдон калган болот. Өз ата тегин унуткан адам, жанагы Чыңгыз Айтматовдун бекен китебинде, бир китебинде бар да, же Ал Токонбаев бекен эсимде жок, жети атаны билүү эмнеге керек десе айтат го. Атам көрөт, же апам көрөт, атама жетет, же энеме жетет деп элдин астында эр жигит өзүнүн элпеги алып жүрүү, кызматты алып жүрүү. Эгерде жети атасын унуткан болсо, анда ал сый деген сөздү, сый деген нерседен кеткен болот. Каалагандай болуп чечинип алып жүрөт. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө аялдарыбыз көкүрөк жамашын ачып эле жылаңач эле жүрүшөт. Алар жети атасын билбейт, өзөгүндө сый кеткен, ата энесин деле билбейт. Эмне болсо ошо болсун. Бул жерде түпкү балуулуктун өлүү башаты да. Түпкү балуулуктун өлүү башаты бул тазалыкты жок кылуу. Тазалык эмнеден жок кылат? Кыздын тазалыгынан, эркектин арулугунан өчкөн болсо, анда болду, урпак өлдү. Урпак өзүн өзү кыйып баштады. Бул жанагы шайтанга азгырылбай эле өздөрү шайтан болуп калган, мындай айткандачы. Ошондой болуп калган болот да. Абдан туура сөздөр болду. Биздин дагы
бүгүнкү да убактыбыз дагы аягында. Ортосын бүгүн дагы ушундай жакшы сүйлөшүп турбуз. Убактыбыз ушундай билинбей өтүп кетти. Муну дагы бир экиге бөлөбүз. Рахмат бүгүн дагы келип ой бөлүшүп. Айта турган нерселер элибизге өтө көп. Ушул нерселердин баардыгы кандайдыр бир деңгээлде элибизге жетип, элибиз ошону кабыл алсабы деген, кабыл алып жок дегенде мындай кайдыгер карабай ушуга жогоруда айтылгандай жээрибей, ошону кандайдыр өзүнө өзү үн кагып, өзүнө бир көкүрөгүнө суроо салып, анан ошондон улам дагы көп нерсе өзгөрүлүп кетеби деген ойлор бар да. Албетте бул өтө дагы убакытты талап кылчу нерселер сыяктуу. Себеби жанагы айтып аткан биздин жаңы урпактар бийликте деле ушул болуп атпайбы? Канчалык жаңы нерселер болсо деле баягы эскилер эле эски, себеби эскини жамасаң эсиң кетет дейт. Канчалык жамаган менен эле баягысы баягы болуп атат да. Ошол сыңарындай ушул айтылган нерселердин баардыгы биздин урпактарыбызга, келечек муундарыбызга ушул айтылган нерсеби деп ойлоп калам. Себеби азыркы күндө биз курактуулар ушундай нерселерди кабыл алуу өтө оорго туруп атат. Сага окшогон жаш балдар ушундай нерселерди кабыл алып билиги. Дагы бир жолу чоң рахмат келгениңе. Урматтуу телекөрүүчү, бүгүнкү күнү берүүбүздүн да убактысы чегине жетип калды. Ары кемибиз өзүбүздүн көкүрөгүбүздөгү кыргыз деген улуу нерсени унутпайлы. Бул улуу ыйык жараткандын берген бир өзүнчө бир бул жерде кичинекей чоң белеги бар. Ошол жерде кыргыздын өзүнүн кийиз китеби бар. Ачыла элек көп сырлары өзүндө. Ошондуктан кыргыз баласы тек гана өзүнө өңөрүп, Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы, мына жерде көкүрөгүң менен тааны деген нерсе бар. Ар бирибиздин көкүрөгүбүздөгү касиеттер, ыйык арулуктар ойгонуп, биринчиден ошол арулуктардын касиеттерин өзүңөрдүкү болуп, ал эми кызмат болсо элге болсун, урпактарга болсун. Арбасын аруу кыргызым. Бар болуңуздар.